июнда Сулайман тоодо өз жанын кыюуга аракет кылган Айгерим Эмилбек кызы жолдошу 4 баласын 5 айдан бери көрсөтпөй, ага кысым көрсөткөнүнөн улам ушул кадамга барганын билдирет. Айтымында өзүнүн 10 жаш улуу күйөөсү аны 9 жылдан бери Ууртокмокко алып келген. Анын айынан 27 жаштагы келин мындан 5 ай мурда үйүнөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ошондон бери балдарын көрө элек маселесин айтып, Жалал-Абадтагы кайсы кызматка кайрылбасын арызын карабай жатыптыр. Буга жолдошунун оштогу бажы кызматында. Жолдошунун эжеси Жалал-Абад шаардык кеңешинде депутат. Кайнагасы жогорку кеңештин эсеп палатасында иштеп, тааныш билиштик менен ишти жаптырып коюп жатканы себеп дейт. Жалал-Абадтын ГОУДсуна барып арыз жаздым, прокуратурасына барып арыз жаздым. Балдарымды ортобузда ЗАГС кыркылган жок дедим. Бирок мыйзамсыз. Эч ким мен бир мыйзамдан көргөн жокмун дедим. Не за что? Апасынан балдарын прям 4 баланы айырып коюш или көрсөтпөй коюш деген эми мындай влиятельный президент деле андай жаман ишке барбаса керек. Мен президентпен колуман баары келет деп, ал адам деле андай ишке барбайт да. ГОУДга барсак мынтип карайт да. ГОУДнун жана зам начальниги жакын досу болот. Ошол айтып атпайбы? Эми буну эч нерсе кыла албайбыз дейм. Бекзат, Бекзат, ооба. Жана Азамат Кенукасы эч нерсе кыла албайбыз да буну дейт. Айгерим Эмилбек кызы балдарымды алыстан көрүүгө барсам да мектеп, бала бакчадагылар жакындатпайт дейт. Буга жолдошунун эжесинин тиешеси бар деп шектенип жатат. Учурда балдар кайда калышын чече турган сот процесстери жүрүп жатыптыр. Балдарынын чоңу 7 жашка, кичүүсү 1 жаш 7 ай экенин айткан эне жолдошунун наристелерди көрсөтпөө аракети мыйзамсыз деп эсептейт. Жалал-Абад шаардык создачтуу органына кайрылганбыз, балдарды көрсөтпөй атат. Дагы эмизип жаткан 1,5 жаш баласы бар эле, 1 жаш 2 айлык баласы бар эле, ошону көрсөтпөй атат. Чара көрүп бериңиздер деп көрсөтсөк, бизге мына ответ берип атат. 71-беренени көрсөтүп туруп, бул жакта биз чараларды көрсөттүк. Рахматуллаев Бекзат күбө балдарды көрсөтпөйм деп атат, сотко кайрылган дейт. Алар действиясы андай болуш керек эмес. Бул берген кат бирөөгө зависимый деген да. Рахматуллаев Бекзаттын эжеси местный кеңеште именно ушу соц комиссияда отуруп ошол вопростарды чечет экен. Бүгүнкү күндө соц органдарда дагы күчүн өткөрүп алат деп эсептейбиз. Айгерим Эмилбек кызынын айткандарын жолдошу толугу менен четке какты. Анын айтымында жакындары алардын турмушуна киришпейт. Ал эми жубайы алар жашап турганда бир канча ирет уурулукка барып, өзүн өлтүрүүгө да 4-5 жолу аракет кылган. Ага кылмыш иши козголгон деп бир канча документтерди жиберди. Анда Айгерим Эмилбек кызынын баалуу буюмдарды уурдаганы жазылган. Бекзат Раматиллаев аялы менен ажырашууну туура көргөн. Балдарын апасына көрсөтпөй жатканын ырастайт. Болгону соттун чечими чыккандан кийин ага баш ийем дейт. Бул кыз 3 жолу уурулук кылып, азыр сот иши болуп атат. Анан ошол уурулук кылган жерлерде өрттөп чыгып кеткен да, изин жашырыш үчүнчү. Бул биз жашап жүргөн малда болуп атат. 2020-жылы 13-январь күнү буну милиция кармалып кетти. Ошол бойдон азыр ал отдельно жашайт. Бул өзүбүздүн эле кошуналыкына кирген, ал жерден 1 миллион сомдук майда чүйдү алып чыгып, анан дорогой вещилерди алып чыгып кеткен. Ошол малда мен үйдө болгон эмесмин. Бул август айында болуп атат, бул 2021. Анан ошол алып чыккан жерге бунун телефону түшүп калат. Өзүнүн телефонунчу эми случайно түшүрүп алат да. Ошонун негизинде ошол аркасынан бул кармалып атат, милиция тарабынанчы. Анан ошол жерди өрттөп да чыгып кеткен да. Изин жашырыш үчүнчү. Экөөңүздөрдүн ортоңуздардагычы ушул уурулуктан кийин келип чыккан банда. Ошондон келип чыккан, бул анан кийин мен ошондо эле бул милиция кармап кеткенден кийин кеткен. Балдар менде 4 балам өзүм багып атам. Азыр сот аркылуу соттун чечими чыккан ажырашуу боюнча. Жана балдардын кимде калуу маселеси да азыркы убакта каралып атат, буюрса чечилип калат. Айгерим Эмилбек кызы шаардагы бир канча жерден жумуштан жолдошунун суранычы менен алынганмын дейт. Ал эми ал буга чейин иштеп кеткен Санжыра эс алуу жайынын жетекчиси Бектур Токтоназаров кызматкердин иш аракети иш берүүчүлөргө жакпагандыктан жумуштан бошотулганын, андан кийин Эмилбек кызы чоң көлөмдүү акча уурдап кеткендигин билдирди. Ооба, бул кыз бизде иштеген, Айгерим деген администратор. 1 ай болушат жумуштан кеткенине. Эмне себептен кеткенин деп силер сурасаңар керек. Мага ал кыздын иштеген жакпады. Бул жерде бизде администраторлор шустрый болуш керек, гибкий болуш керек.
кичине салбырак болчу, ошого мен аны жумуштан кетип салдым. Анан кеткенден кийин анын аягында ушул жанагы мен айтып берген силерге окуя болуп калды. Кичине кассадан коноктордун акчасын алып кетип калыптыр, 30 миңдей. Анын даже надо будет менде голосовой сообщениясы бар, биз сөчкөнбүз, о алгам деп өзү мойнуна алган. Анан анын жарымын кайтарып берди, биз жарымдан көбүрөгүн. Калганын ошо боюнча ала албадык да. Сотко арыз жаздыңыздар, жаздыңыздар? Сотко арыз чынында жазган жокпуз. Бир 11 миңдей акчасы калды. Эми я решил, что жазбай эле коеюн деп жазбадым да. Өзүмө кол салуума себеп болгон жолдошумду суракка чакырбай жатат деген Айгерим Ош шаардык ички иштер башкармалыгына ишенбөөчүлүк көрсөтүүдө. Аларда тиешелүү органдар менен сүйлөшүп алган деген ойдо. Мындай пикирди Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков четке какты. Жүйөсүн бүгүнкү күнгө, тагыраак айтканда 28-июнга тергөө органдарына келүүгө кат берилген. Ал бүгүн тергөө органдарына келиш керек. Эгерде бүгүн тергөө органдарына келбесе, аны тергөө кызматы тарабынан оперативдик кызматкерлерге атайын тапшырма берип, күч менен алып келүүгө тергөө кызматынын укугу бар. Ошондуктан айтып кете турган нерсе, окуя өткөн ишемби күнү болгон. Бүгүн болсо 28-и, арада 2 күн дем алыш болуп атат. Ошондуктан айткан замат же болсо арыз жазар замат тез арада алып келип эле бул маселени чечип коюуга мүмкүн эмес. Анткени ортодо 4 бала турат. Булардын арызы Ош шаардык сотунда каралып атат, ажырашуу боюнча. Келип эле негизги чекти сот органдары коет. Анткени милиция бирөөсүнөн алып туруп, баланын экинчисине берип койгонго эч кандай укугу жок. Бекзат Раматин